Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı görüşçüler, biz görüşçülerдің sunuşu boyunca kebirki sorularga жооп берели деп шештик. Soruların içinden tandap бүгүнкү күндө же болбосо көп суралган суроолорду тандап алып, Кудай кааласа ошол суроолордун кебирлерине колубуздан келишинче жооп бергенге аракет кылабыз. Суроодо мына дейт: Assalamu alaikum. Turmuş kurganımızga 7 yıl oldu. Ortabızda 4 balabız var. Akırkı yılları üyde köp uruş, çır çatak bolup jatat. Emne kılsam bolat. Üy bile kurgandan keyin köpünçe üy bile kuruştan aldın. Jigit dagın, kız dagın oşol жашоонун бардыгы үйлөнгөндөн мурун кандай болсо, үйлөнгөндөн кийин дагы ар дайым эле ошондой болот деп туура эмес элестетип алышат. Чындыгында андай эмес. Үйлөнгөнгө чейинки сүйүү, мамиле, жүрүм турум башка, андан кийинки үйлөнгөндөн кийинки жашоо, мамиле башка. Ошондуктан сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн улуу хадисинде мындай дейт: "Ла яфраку муъминун муъминатан ин кариха минха хулукан радия минха хулукан ахар." Момун эркек, момун аялды бир жолу эле баарыны жаман көрүп калбайт дейт. Кээ бир жерде ыраазы болбосо, андан башка бир адеби аклагына, жүрүм турумуна ыраазы болот дейт. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Керимде ушул үй бүлө туурасында айтканда, Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: Бисмиллахиррахманиррахим. "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма." Алла Таала инсанга өзүнүн кудуреттүүлүгүнү, улуулугуну таанытыш үчүн бул ааламда мыйзамдарды, жылдыздарды, ушундай нерселерди орноткон. Жаратылышта бак дарактар, ай, жылдыз, асман, бул дүйнөдө жүрүп жаткан Алла Тааланын мыйзамы. Ар бири таң калыштуу Алла Таала жөнүндө ойлоно турган, жаратуучунун улуктугу, күчтүүлүгү туурасында ойлоно турган нерселер. Ошондой эле Алла Таала ислам дининде аял менен эркектин ортосундагы мамилени дагы ушундай таң калыштуу аяттардын катарында эскертип айткан Кур'ан-ы Керимде. Ошон үчүн мин аятихи ан халака лакум, Алла Тааланын ушундай өзүнөн даллат кылган нерселеринен бири ан халака лакум мин анфусикум азважан, силердин өзүңөрдөн силерге аялдарды жаратты дейт Алла Таала. Башында аял эркектин кабыргасынан жаралган. Литаскуну илейха. Үйлөнгөндөн кийин ислам динин ушул үй бүлөнү улуу кылгандыгы ушунда турат. Үйлөнгөндөн кийин ал үй бүлө сакталып калыш үчүн, туруктуу болуш үчүн үй бүлө курулат. Ошондуктан Алла Таалам литаскуну илейха, ал жерде тынчтык, ынтымак, туруктуулук болуш үчүн дейт. Ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма. Бири-бирине ырайымдуу, мээримдүү болуш үчүн дейт. Демек, кайсыл үй бүлөдө негизги максат ал үй бүлө ынтымактуу, туруктуу курулуш үчүн, сакталыш үчүн курулбаса, анда ал үй бүлө тез эле бузулуп, узап кетиши мүмкүн экен. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Керимде ушул аятты эскертиптир. Акыркы изилдөөлөрдүн негизинде аял менен эркек үйлөнгөнгө чейин жана үйлөнгөндөн кийин ошол башындагы сезимдер, сүйүүлөр чындап эле ошол көп жылдар бою ошондой узарып кете береби же
кандай бир жылдардан өткөндөн кийин өзгөрөбү деген изилдөөнүн натыйжасында изилдесе кээ бир алдымдар 18 айдан кийин дейт, кээ бир алымдар 3 жылдан кийин дейт. Эркектеги ошол биз айтып аткан үйлөнүүгө чейинки болгон сезимдер, сүйүүлөр 18 айда же болбосо 3 жылга чейин созулушу мүмкүн экен. Андан кийин сүйүүнүн экинчи этабы башталат экен. Биз башында элестеткендей эмес, үйлөнгөнгө чейинки болгон сүйүү эмес, балким өзгөчө түбөлүктүү сүйүүнүн экинчи этабы келет экен. Ошондуктан Кур'ан-ы Керимде сүйүү жөнүндө сүйүү деген сөздү 76 жолу келиптир. Бирок 76 жолу келип, ал аял менен эркектин ортосундагы сүйүүнү айтпаптыр. Аял менен эркектин ортосундагы мамилени айтканда маваддата ва рахма, ырайымдуулук, сүйкүмдүүлүк, жумшак мамиле, бири-бирине күйүмдүүлүк ушуну айтыптыр. Демек, кимде-ким ошол башында болгон нерсени эле ошондой эле ар дайым талап кылам деген болсо, анда үй бүлө туруксуз болот экен. Бирок экинчи этапта өткөндөн кийин ошону туура пайдаланыш керек. Адамды эгерде байлыгына, сулуулугуна карап үйлөнсө, турмушка чыкса, балким ал кедей болуп калат. Балким анын сулуулугу кетип, карып, жаштыгындагыдай сулуу болбой калат. Демек, ал үй бүлөнү кармап тура турган, туруктуу кылып тура турган нерсе ал маваддата ва рахма, ырайымдуулук, мээримдүүлүк, ошол нерсе ал үй бүлөнү кармап турат экен. Ошон үчүн аалымдар кайсыл үй бүлө эң бактылуу үй бүлө болот десе, ошол 5 нерсени айтышат. Ушул 5 нерсе эгерде ар бирибиздин үй бүлөбүздө болсо, эч качан биздин үй бүлөбүздө аялыбыз менен, аялдар болгон болсо күйөөсү менен урушпайт, же болбосо чектен чыгып кете турган даражада болбойт. Алардын эң эле биринчиси ар-рида. Аялы кандай болгон болсо, же болбосо күйөөсү кандай болгон болсо, ошондой аны ыраазы болуп кабыл кылыш керек. Ыраазы болуш керек. Алла Таалам ушул нерсени бизге пешенебизге жазып ушул аялды берди. Алла Таалам ушул нерсени бизге пешенебизге жазып ушул эркекти берди. Демек, ошол нерсеге биз ыраазы болушубуз керек. Дароо эле эгерде жакпаса, ажырашып, андан башка аял издеген, андан башка күйөө издеген деген нерсе жок экен ислам дининде. Экинчиси такаббул. Биринчиси ыраазы болуу, экинчиси кабыл алуу. Аялдын мүмкүнчүлүгүнү, эркектин мүмкүнчүлүгү кандай болсо, ошондой кабыл алуу. Ошондо үй бүлөдө тынчтык, туруктуулук болот экен. Жок, сен табиятыңан сырткары мен каалагандай болушуң керек деген болсоң, кандай бир даражада болушу мүмкүн, бирок күчү жетпей калган учурлар көп болот. Ошондуктан кандай болгон болсо, ошол жакшыны жакшы бойдон, эгерде кемчилик болсо, кемчилигин оңдоп, мүмкүн болушунча оңдоп, ошол аял бу, эркек бу кандай болсо, ошондой кабыл алыш керек экен. Үчүнчүсү ат-тасамух, кечиримдүүлүк. Эгерде үй бүлөдө аял эркектин ортосунда кечиримдүүлүк болбосо, жашоо өтө кыйын. Балким 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл, 60, 70 жыл жашашы мүмкүн. 70 жылдын ичинде канчалаган кемчиликтер, канчалаган сөздөр болушу мүмкүн, канчалаган адашуулар болушу мүмкүн. Эгерде ошолордун бардыгын кечирбестен жазып отура берген болгон болсо, ал үйдө эч качан жашоого мүмкүн болбой калат. Ошондуктан ар бир катаны, кемчиликти ордунда кечире билүү бул үй бүлөнүн сакталып калышына жана туруктуу болушуна себеп болот. Андан кийинкиси тагафул. Кээ бирки биз убактылуу эле жашабагандыктан, узак мөөнөттүү жашаганга ниет кылгандан кийин сөзсүз түрдө көп учурларда аял дагы, эркек дагы кээ бирки нерселерди көрбөй коюусу зарыл. Эгерде 24 саат эмне болду, эмне кылды, ар бирини аял дагы, эркек дагы көзөмөлдөй бере турган болсо, жашоо өтө татаалдашып кетет. Ошон үчүн 4-түнчүсү тагафул, көз жумуп коюу. Аялдын сөздөрүнө, анча-мынча кемчиликтерине, эркектин анча-мынча кемчиликтерине көз жумуп коюу бул үй бүлөнү сактап кала турган нерсе. 5-чи такрим, сыйлоо. Аялды дагы, эркекти дагы экөөнүн ортосунда сый болсо, ошондо үй туруктуу, ынтымактуу, берекелүү болот. Биз бул эжебизге, же болбосо карындашыбызга айтат элек, ушул 5 нерсеге өзгөчө көңүл буруңуз. Алла Таалам
үйіңізді, үй бүлөңүздү ынтымактуу, берекелүү кылган болсун. Жана барыбыздын үй бүлөбүздү дагы ушундай ынтымактуу, берекелүү кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.